Кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Репетициядан чарчап калдым. Даярдык кандай болуп атат? Сан? Ертең генеральная репетиция. Жүр анда тамактанып алсаң жеткизип коеюн. Акыл? Не жеген келип атат? Слон. Ооба кеңештик. Сага жагып жатса, биз энди каршы болмок керек. Анын үстүнө үйлөнө турган убактында келди. Тийбейм аныңарга. Мен өзүм жашоом бар. Сен жанагы бандитке тиемди ойлоп жүрөсүңбү? Өзүм билем кимге тием. Башымды оорутпачы. Бир ырайы суук бала менен сүйлөшүп жүрөт. Анысын угузбасынчы. Тиесиң десе, тием дегениңби? Сен не жетишпей аттың? Кече үйдөгүлөр менен урушуп кеттим. Анан кайра жанагы бандитке жолоо деп атат. Сен жакшы үй бүлөгө баратасың да. Атаңды капа кылба. Мен баарын сен үчүн көрүп атабыз да. Карапайым болсо, карапайым бир кызга үйлөнсүң. Сен кызыңды ошон үчүн тарбиялап чоңойттуң бизге. Сени көрүп апаң капаланат. Апаңды билгизбечи. Калың. 20 000 доллар. Не мен ушинтип сындырайын деп чечтиңби? Мен бул нерсеге сынып калбайм. Тескерисинче сен мен көз алдымда аябай жиркеничтүү көрүнүп атасың. От болуп, жалын болуп ашыкканмын. Жаш туруп муңайымдан азып калдым. Кебишке кебелбеген, кез менен жеңем деген. Азыр мен баяк эмес, жашыкчанмын. Көңүлдү ыза басып ашып турмун. Сазына жалгыздыктын батып турмун. Дүйнөмдөн жоготсом да, табылгыс жомоктон да, жүрөккө элесиңди катып турмун. Кош дегим келбей турат. Сураган мени кечир. Мен турмушка чыгам. Бул жолоо мага. Мага келгенде негизи мындай сценарийни окуганда жаккан эмес, анан мына болсун деле турат, анан көпчөнү өзгөрттүк да. Өзгөртүп, анан сценарийлерди мындай именно ситуацияларды өзгөрттүк да. То есть в целом идея, сценарий ошол эле ойдон калды, бирок именно мындай элдер суроо бербесин деген үчүн мындай жашоого кичине жакындаттык да. Анан телефон чалсам албайт ал киши. Анан офисин билем да, андан мурдун барганда кымбат айтып койгон мага. Аябай акча жок да. Анан барсам, дастан эшитип баратам. Эшигин ачып, офисим мындай эмеде көрүнүп турат да. Мындай айнек бар. О, уктаптыр. Алапа. Желание эмеде? Мендечи. Любой эшикти ачып берет турган желание да, азыр мен ошол уктачы мындай. Анан бардым, не Азат байке кечирип коюңуздар тургуздум. Кетпейм дедим мен. Азыр не кылсаңыз кетпейм. Мен сизге ушун мен 3-чү жолу келип атам. Жалгыз кишиге караганда мындай бир туугандарын чогула калса мындай жумуш ар болуп кетет го. Ошондой сыяктуу нерселер мындай. Анан адам менен адам сүйлөшүү баягы эле азыр допустим бүт эле психология болуп кетпеди, ошол сыяктуу да. Ошол психологиядан алынган нерселер да. Кийинки күндөрү ошо съемкалар көп болуп кетип, ошо күлгөнгө дагы убактым, өзүмө да убактым болбой калды. Барсам, чото мага күл бербей калды. Мен жакшы көрбөй калдыңбы? Чото сен мага күл бербейсиң. Ага чейинки берген нерсенин баардыгы жокко чыгып кетет. Бир аз бербей калдыңбы уже? Сапарда аша чаа кийген турбайм. Күндө алып барбаш керек да. Сол эле кечени алып барып. Кош дегим келбейт деген бойдон биздин эски жылыбыз кетип, буюрса жаңы жылыбыз да кирип келди. Аны менен биргеликте жаңы тасмаларды жаңы форматта сиздер менен сонун кылып маек кылууну уланта бермекчибиз. Сиздер менен Этно подкаст, алып баруучусу Саламат Иманов жана ошондой эле башында айткандай бизге кош дегим келбейт деген бир өзгөчө сонун мыкты ат менен жаңы тасма чыкканы турат, буюрса 16 январдан баштап баардык кинотеатрларда. Ал эми бул эмне тасма, кандай ичинде кызыктуу окуялар болду деген сыяктуу сонун бир суроолордун ичинде бүгүн сөз кылмакчыбыз. Ошол тасманын бүгүн жаратуучулары жана ошондой эле башка каармандары конокто. Кош келдиңиздер. Жакшы келип алсыңдарбы? Жакшы. Жаңы жыл кандай өттү? Кандай байрамдар бар? Сонун болдубу? Жакшы. Бүгүнкү биздин конокторду бир аз тааныштыра кетели. Ошол тасманын эң башкы каарманы, баш каарман деп эле айта берейинби? Же
Берели баксак экен. Башкы каарманы бүгүн Болсун мырза. Анан ошондой эле тасманын костюмшун кийген продюсери биз Дастан мырза жана ошондой эле койгон режиссер Максат байкебиз, Максат Жумаев. Кош келиңиздер. Рахмат. Биринчи өзүңүздөр эле кеп баштайлы. Эмне болуп тасма башталып калды? Тасманын идеясы кайдан чыкты, кимден биринчи чыкты дегенде. Мен баштай элегенде. Анан ошо тасма тартуу учурунда Максат байкени улабайды. Негизи бул Кош деген келбейт кинонун идеясы 3-4 жыл мурун эле бар болчу да. Анан бул идея негизи кандай айтсам бир бул акылмандардын же болбосо бир молдолордун деп койсок болот. Ошолордун оозунан айтылган бир кыскача окуя да. Анан ошол окуяны мен оюм менен жашап жүрүп, анан мондай кылса болот, тигиндей болсо болот, мындай болот. Анан башында бир клиптерге сценарий кылып көрдүм. Анан ойлонупчу. Ошентип жүрүп анан бул Дастан менин досум болот негизи. Жолу окуганбыз, классташ дос. Ошол досума да айтып берчүмүн. Анан ошол окуяны буга да жагып калса керек, бирок башында андай кино тартабыз деген ой келген эмес. Кийин ошону мындай бир-эки режиссерге айтып бердик да. Мисалы Насырдин байкеге, Элдар деген режиссер байке бар, ошол байкеге айтып берсек, билем жакшы экен, муну тартса жакшы кино болчу да экен. Деп анан ошону тарталы деп мен жүрдүм. Анан ортодон чыгып акчага такалат го бар. Ооба. Дастан экөөбүз менин жанымда жүрөт да. Негизи бул киного тиешеси деле жок Дастандынчы. Бул кино менен аралашып атат. Анан бул досум айтат досум. Канча кетет киного? Ошону тарталы досум, акча табайын. Деп анан ошол чечилип калды Кудайдын буйругу мененчи. Анан ошол тарттык. Кудай буйрса биздин режиссерибиз Максат байкебиз болду. Максат байкени барып суранып тартып бериңиз деп. Ошентип тартылып калды идея. Ошо 4-5 жыл мурун менден пайда болгон да. Могу Кош деген келбейт деген ырга тиешеси барбы жок? Кош деген келбейт деген ырга тиешеси жок. Негизичи бул Кош деген келбейттин аты да башкача мага мындай пайда болуп калган да, мындай кандай десем. Городской театрда. Жаңы спектакльден анан ошол жака случайно барып калдым анан. Бирок спектакльдикиндей эмес да, сценарийчи. Ырдагы андай эмес анан. Ошо ырды угуп отуруп анан. Билем, ырдын аты жакты мага. Мурунку аты эмне эле биринчи аты? Мурдагы аты жок болчу. Кийин башынан эле ошо Кош деген келбейт деп келген анан. Ошо мен айткам да, жанагы ырды көп угуп алган окшойсуз. Ошол ырды угуп отуруп эле идея келсе керек деп атам да. Жок, неге андай болгон эмес да. Кош деген келбейт деле кеч келет. Мен Руслан Асанкандын ырын угузуп элечи. Жок, негизи ошо 4-5 жыл мурун ошондой болгон. 4-5 жыл мурун пайда болуп. Ошондон бери ичиңизде мынтип тоголонуп тегеренип да. Аны мен бул Дастанга айтып берчүмүн да. Буга да жагып. Дастан мырза, сизден чындыгында кечке айтып берип тажатып болду эми айтпасын деп туруп тасма тарттыңызбы же чындыгында окуя кызыктуу болдубу? Жок, эме. Болсун башында айткандай, биз 1-класстан бери классташ доспуз да. Анан Бокенин негизи кыялы бар болчу да. Негизи ар бир адамда максат болот го. Ошо максат бар болчу, кыялданчу. Анан экөөбүз Ош базар жакта бир кафеде иштечик. Шаарга жаңы келгенде. Гурщикта болуп иштедик, официант болуп иштедик. Ошол моментте экөөбүз Манас жактан Россия кинотеатрынан өтөбүз да. Анан ошол өтүп кетип атканда Бок айтчы, мен качан ушул жака чыгат болдум экен депчи. Качан эми бул актер да, театрда окуп атат, драма театрда 9-класс бүтүп келгенде. Анан мен айтып койчумун буга, Боке, кийин көрөсүң го, биз иштейбиз, сен окуй бер, мен иштеп акча табып, менде өзүмдүн максаттарым бар болчу, ошол нерселерге жетип, анан мен сенин плакаттарың могул жака илем депчи. Мындай ошол нерселерди да мага баягы максатыбызга жетүү ошол нерсе болгон негизи. Кичинекей бул да болсо кыялларыбыздын бири болчу да. Ошол максат деле, анан тажатуу андай эмес. Негизи идея өзүңүзгө кандай болду? Идея негизи азыр баягы көбүнөн угабыз го. Бул жерде чыныгы мындай мырзанын сүйүүсү берилет да. Ошол нерселер мага көбүнчө жагат. Анан баягы адамдын айыбын жашырып калуу. Ошол сыяктуу динде дагы бар го. Ошол нерселерди укканда менде мындай башкача нерселер болгон да. Ошолор өзгөчө жакты сизге. Өзгөчө жакты. Масап эке, сизгечи? Мага келгенде негизи мындай сценарийни окуганда жаккан эмес, анан
мына болсун деле турат, анан көпчөнү өзгөрттүк да. Өзгөртүп, анан сценарийлерди мындай именно ситуацияларды өзгөрттүк да. То есть в целом идея, сценарий ошол эле ойдон калды, бирок именно мындай элдер суроо бербесин деген үчүн мындай жашоого кичине жакындаттык да. Негизи кино жакшы, мындай как мелодрама жакшы да. Муну мен айтып атам, бул именно кыздар жигиттерин же болбосо күйөөлөрүн жетелеп алып барып көрчү кино да. Мына сүйүү деген ушундай болот деп мындай. Бул жашоодогу сүйүүбү же китептеги сүйүүбү? Биз жашоодогудай эле кылдык сүйүүнүчү. Именно ошондой мындай кыз менен жигиттин мындай бири-бирине болгон махабатын көрсөткөнгө аракет кылдык да. Эми азыр көп эмелерин ачпай эле коелу, бирок ошол экөө бири-бирине болгон сүйүүсүнөн анан ошондой бир жертваларга барышат да. Өзүнүн жашоосун дейби, өзүнүн эмесин тобокелге салып, ошол сүйүү үчүн да. Эгер ошонун баардыгын тыянактап келгенде, жалпы тасма менен элге эмнени айткыңыздар келди ошо? Негизи элге айткан нерсечи, көп нерселер бар. Мисалы үчүн жанагы кызды мажбурлап туруп турмушка берип койбош керек деген нерселер бар. Мындай кыздын өзүнүн тандоосу менен чыгыш керек деген нерселер бар. Анан любой бир мындай болот го, бир маселе, проблема болуп калса, ошону мындай жакындарың менен бөлүшсөң, ошондо дагы мындай эме кылыпчы. Жалгыз кишиге караганда мындай бир туугандарың чогула калса мындай жумуш ар болуп кетет го. Ошондой сыяктуу нерселер мындай. Анан адам менен адам сүйлөшүү, баягы эле азыр допустим бут эле психология болуп кетпеди, ошол сыяктуу да. Ошол психологиядан алынган нерселер да. Анан кино эме мындай илатчу эле кино да. Бир четинен ошо бук болуп жүргөн элдер барып кинодон көрүп кичине ыйлап, өзүнүн буктарын чыгарып алып 2025-те мындай жакшы эме жылды баштап кетсин деген эле ойда. Бугун баарын чыгарып салып кененгесир, кененгесир мындай. Эң сон. Болсо мырза, сиз буга чейин актер катары окуп, актер катары тартылып жүрүп, анан мен билишимче өзүңүздүн жоопкерчиликти мойнуңузга алып чыгарган бул алгачкы тасмаңыз. Ушул жактан сүйлөгүм келип атат негизи. Ошондон кеп калсаңыз, кино тартылган кандай экен, кинону тарткан кандай экен? Негизи буга чейин мен мындай мурда бир кинолордо мындай кичине башкы каарман сыяктууларды ойногом да. Башкы каарман ойногон эмесмин. Мындай конкретно айткандачы. Анан ошо кинолордо, эпизоддордо ойноп жүргөм. Анан биз барып мындай камералар турса эле, астына чыгып эле, сөз жаттап эле ойноп кетип калчубуз да. Анан гонорар берет, кетип каласың. Анан мен артында кыйынчылык сезбептирмин да, чын делечи. Ага чейин кандай кыйынчылыктар бар. Анан Максут Байкен деле кино Разбой 2-сине, Террорисине тартылгам да. Аякта анчалык сезбептирмин да. Анан бул жактан еще администратор, кастинг директор, актер, в общем, бүт жагынан мындай нагрузка келди да. Анан баягы акча үнөмдөйүн деп атып, акчаны көп кетирип алдык да. Максут Байкен башында айтты эле ошол. Могу ар күн өзүнүн жумушуна бер депчи. Кылды анан. Биз ойлогонбуз да. Жана мисалы чай пай коюп берген, крафт деген нерсе бар го. Ошол нерсени биз ошо өзүн даже ошо өзүнүн билген бирөөнү чакырыш керек экен да. Биз ойлогонбуз да. Биякта жүргөн достордон бирөөнү коюп аны кылып бересиң депчи. Анан ал түшүнбөйт. Ал түшүнгөнгө чейин, киного аралашканга чейин бүт кетип берет экен да. Командага жаман көрүнүп баштайт экенсиң, тияка мындай. Азыр кыргыз киносунда Кудайга шүгүр өнүгүп калды го. Профессионализм бар го. Барсаң чай, кофе, өзүнүн ар ким өзүнүн жумушун кылат, тарс кетет го. Бул биринчи кинодо кичине кыйналдык, чынын айткандачы. Анан баягы биринчи кино болгондуктан дагы көп нерсени түшүнбөй элечи. Элементарно мен мондай камералардын айырмасын билбейм, мондай свет десе, тааныштан сурап, бул тааныштан сурап, колдон келишинче акчаны эме кылганга туура келди да.
анан ошентип көп акча кетип калды. Анан кыйынчылыктары ошол. Мага эң кыйынчылыгы эме болду. Элементарный Максат Байкенин жанына мен второй режиссер алып берип дайындап койбоптурмун да. Мен өзүмө второй режиссер сыяктуу болуп калдым да. Мисалчы. Эмне кылып? Дажычы булчу. Второй режиссердун эмесин билбейт да. Ал жұмышы КПП түзбейт. Второй режиссердучу сен давай бул проектке второй режиссер болуп бер деп отдельно акчага алдаса да калбайсың да, потому что сен аны билбейсиң. Ошондо биз мен ойлоп турмун эме ыңгайлы депчи. Макс Пакеге бир режиссер болот, экинчиси эмне кереги бар деп. Макс Пакеге көп жумуш өтүп калды. Бул киши ошо кино боюнча ойлонуш керек, кино боюнча жашаш керек. Макс Паке муну Байкебизди аябай кыйнап койду да. ККПсына чейин жаздыртып, жана чейин кылдыртып, бияна чейин кылдыртып. В общем, бул кыйынчылыктар болду эми. Аны баарын айтсам азыр ыйлай берем азыр. Айта бересиз. Сизге бул проект жакта кыйыныраак болгон окшойт анда, Жок, мага жеңил болду. Именно мен просто мындай да эми биз эркек болгондон кийинчи, мисалы үчүн болсун мен жанымда жүрүп калды, анан мындай эми уятсый деген эле жок ужечи, ортобуздачы. Аны айтпаңыз Байке. Пощада деген жок да. Эми түшүнүп атам, биринчи кинолору андай анан мындай каждый тамак келген сайын эле тамагыңар эмне болду анан эмне нан жок жейбизби деп үстөргө ар бир эмелерин эметип атып анан кинонун аягына уже жетейин деп калган оңоп мындай өзүнүн нууна түшүп кетти. А так мен үчүн мисалы үчүн мен мындай жүрө берем да солдаттардай болду элечи. Ачык болсо ачык болду эле. Мага самый главный процесс жүрүп бүгүнкү КППда 10 сцена турса ошол 10 сцена тартылыш керек да. Мындай алып кел, тигине алып кел десең, бүт экономдоп отуп анан. Макс Байке өзүнө өзү кофе ала келет эртеменкисин. Өзүнө өзү кофе кола ала алат. Жер. Жакшы болду да мындай. Башкалардай эмес. Анан биякта дакелер дагы эме болуп калды да. Булар ойлогон да, кино башталса, монтип жүрсөк, анан оны төлөп койсок делечи. Анан съемка биринчи күнү башталды. Биринчи күнү башталганда эле 138 миң кетип калыптыр да. Бир күндө элечи. Даке келип, доске 138 миң сом кетип калды го. Да эртең ушунча кетеби деп койду. Уже ойлонуп койгондо момчу күн сөмгө болсо монча акча калбай калат го деп. Айттым мен, окей, башында ушундай болот депчи. Негизи Ачын ушундай болду. Ошо мындай. Мага эмнеси кыйын болду? Ошо ойнодум да. Ойнодум да эле, тартылдым десең. Мен тартылдым. Бирок ойдогонго аракет кылдым да. Анан мындай болду да. Анан эме болду. Биз баягы эмени тартып атпадык беле, үйдөнчү. Зергердин үйдөнчү тартып атканда бир оор момент болду да. Ондай момент болду. Актер Байкебиз тартылып, Рома деген Байкебиз тартылып, анан кетип атат да. Анан мен тартылам. Анан убакыт кетип баратат деп үйдө шаштырып атат. Дүйүндө эме болот. Аял экөө үйлөнгөн, по-моему, 50 жыл ушундай юбилей болот. Байкенкичи. Коноктор бүт уже отурат. Саат түнкү 12 болуп калды. Деп Байкен кое бербейт абыз. Шашатат деген. Сөздөрүн жаттагысы келбей койду, короче, кыскартып атып, мындай бир жарым минуттук сценаны бир 40 секундка кыскарттык да. Кыскартып анан ошол маселени бул да ойлонуп атат, анан пахо тартылып атат да. Ошондой бир эме ошол күнү аябай жиним келип, аябай урушкам да. А сиз жана эме үйдү айтып атасыз? Ар жактагычы? Менин үйүм болуп тартылып атып беле? Ошол Зергердин үйү да. Жок, эмедечи, мастерскойдочу. Ошол моментти айтып атам. Ошол жерде мындай болду да, бул да кетип калган жумуш менен. Бул акча буякта да. Мен ошону элементарно жана бегай бизде не жумуш кылчу эле, акчаны алып, администратор да. Директор картина. Директор картина. Ошо акча алып көтөрүп жүрчү эле го биз, террористтер, разбойдо берип койсук го, бүтүрөбүз го. Анан түшүнбөйт да кетип калат да, дешти кашайтыпчы. Анан тиги Байке келип, съемкам бүттү. Болсун мага болду, которуп кой мен кетейин тигин деди. Анан Дакиге чалсам бул албайт. Биякта Макс Паке, бойжа болбойсуң деп кыйкырат. Анан монтуп калдым да, каяка жетерин билбей калдым да. Анан бияка өткөрүп, бияка келип, монтанан урорго кирип метени десең, уже мыякта бар да, тияктачы. Калып калган да, блин, тиги эмне болду? Кыжаатчылык бар да. Жана ыйлаган тартқан сценаны. Ошону айтып атам. Ошондо кыйынчылыктар көп болду да мындай. Короче, талтайган убактар көп болду да. Негизи мындай биринчи киносу да ошого мындай
максимально түшүнүштүү да кино деген эмне экен депчи. Анан эми азыр допустим көп эле ойлоп атпайбы, бир кино тартып эле байып кетип атышат депчи. Кинонун аябай кыйын да, действительночи. Конечно, жарым жылчы уйку жок да, же үйдөн жок, же чүйдөн жок дегендей да. Киноң болуп кетсе жакшы, болбой калса андан да жок. Анан көп ошентип ойлоп эле азыр ошентип атпайбы, анан киного мен ошо айтам да, жана чымчык сойсо да касапчы сойсун дегендейчи. Эң туура. Каждый өзүнүн жумушун кылыш керек. Каждый өзүнүн жумушун. Ата болсун, бала болсун дейт, ар бир өзүнүн ишин кылсын деген сыяктуу. Жок, лучше площадкада 40 киши жүргөнү жакшы, жумушуң бат жүрөт. Чем 15 баланы алып алып туруп, кыйналып 40 кишинин жумушун кылдырган чыгарган. Кыйналганчачы. Тең туура айтасыз. Менин оюмча бул тасма көбүрөөк каражат кетип калган окшойт анда, Дастан сүйлөсүн да. Жок, аябай деле көп эмес. Канча кетти? Азыр бир 40ка барып калды да, рекламаларды кошпогондо. Кошпогондо. Эми реклама кете берет экен, суудай болуп элечи. Тиге чыгат экен, буга чыгат экен. Мисалы, башында болсун эзептеп берген, могун алсак болду депчи. Адан 3-өн алдык да. Кайрачы, жетпей калат. Бул керек дейт, тиги керек дейт. Ошентип. Башында негизи бюджетиңиз канчага тураладыңыз эле? Бокенин айткан 1 миллионго бүтмөк деп кой. Бокен менен Насырдын деген байкы бар, алдагы режиссер. Ошол байкы экөө айтканда бир $15,000 тартып коебуз депчи. Мен ошону угуп эле мен өзүм болду, анда мен өзүм эле болом продюсер. Ошентип койгом да, буга аябай майка майрыпчы. Анан уже аны бир 3-4 адамга эле бөлүп берип койдук да. Мен айтканымчы. Анан уже кино тартабыз да, аябай уктабай калганбыз бул экөөбүз. Мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Максат байкеге барып сүйлөшүп алганбыз. Анан кандай кылабыз? Анан мен 1-2 дос балам бар болчу. Ошого чалып, ушундай кылып атабыз, силер да кошулгула деп. Анан алар да кошконго туура келди. Анан Боке айтып аткан башында, бир 15 деп кое бер, анан кийин 12ге бүтүрөбүз депчи. Не кылмак, мультфильм кылмак окшойт, билбейм. Бул дегенчи аябай мындай өзү улуу көрүнгөн мененчи кичинекей бала да. 2000-жылкы элечи. Анан эме баарын оңой ойлойт да. Мисалы үчүн аз барып эме кинону манастан текшерип салбайлы деп оңой айтып коет да, мынтип элечи. Анын кинону барып туруп экспорт кылып чыгарыш керек, аны кино чыккандан кийин аны DSP-ге чыгарыш керек, DSP чыккандай Манаска барып 2 саат көчүрүш керек. Манастын сеансы бүткөндөн кийин механик менен сүйлөшүп, аке-жаке деп текшерип берип кой деп, аны менен сүйлөшүш керек да. Буга бүт оңой да. Азыр барып текшерип салбайлык дейт да. Мындай. Оюнду баарын токтотуп туруп киносун. Күч керек да. Ошо өзү улуу көрүнгөн менен кичинекей бала эле да негизи. Негизи мен да жаш эле да, кичинекейлерим да. Байке айткандай. Анан эң маанилүүсү, эң кызыгы бул жакта мисалы сиз башында өзүңүздүн 4 жылдан берки оюңузда, өзүңүздүн көңүлүңүздө кармап жүргөн бир ой, сценарий, идея, картинка бар да. Анан азыр ошол тасма ошол өзүңүздүн оюңуздай чыктыбы жыйынтыгында? Эме экен. Билбейм, бүт эле режиссер суроо бердим да. Маякта ойлонуп жүргөн нерсең бар да. Негизичи, буну мен мындай кылдым да. Бул идеяны ойлонуп аткандачы. Мен Нурлан Насип деген агабыз бар го, ырчы. Ошонун жазгы жамгыр деген ырчы. Чисто случайно угуп калдым да. Анан угуп калып, анан ошого ойлонуп отуруп анан ошо актрисаны ойлонуп алгансың да. Ал актрисаны айтып эле коеюн. Анан ошондо ойлонуп, полный каркасын ойлонуп, анан ошо ырмен дагы машинада отуруп алып ойлонуп отурчумун да. Бир жолу Нурлан байке менен ошо бир жерден кездешип калдык. Ошодо отурган Нурлан байке ошо жазгы жамгыр деген ырыңызга сценарий жаздым эле, ошону тартпайлыбы десем, айтып берсең деп атпайбы. Анан ошо 4-5 адам отурган, ошонун баарын жанына айтып берсем. Бале Нурлан байкем, бале көм берчи бешти. Канча кетет дегенден. Жакшы клип болсо бир 4-5 миң долларга тартса болот байке десем. Чыгарып берем, давай тартабыз. Деди да. Аябай жакты да кишигечи. Анан мен ал кишини күтүп жүргөндөн клип тартып коеюн депчи. Анан кийин Нурлан байке да бошобой калды анан. Кийин ошону киного эметип салдым да, мен киного эле тартам депчи. Анан ошол ойлонгон нерсе, ошол ойлонуп аткан маякта жүргөн нерсе, могу кинодогу болуп мен өзүм режиссер болсом, балким чыгарат билем. Биякта Максат байкеге биз кинону өткөрүп бердик да, сценарийчи. Байке идея ушул, ушу менен чыгарып бериңиз, тартыңыз.
Макс байке өзүнүн режиссерский эмеси бар, видениясы бар да. Макс байке өзүнүн видениясын көркөмдөп, анан балким биз аны ошондой кылып тарта турган болсок, элге өтпөй калмак. Макс байкенин элге как баягы кинолору, элге жагымдуу, элди түшүнгөн, элди чувствовать эткен киши го. Анан Максат байкеге бердик да, биз ошо тийишкен жокпуз да. Анан мен ойлогондой, мен тартканда мындай башкача нерселерди, аябай кыйын нерселерди ойлонуп алып турмун да. Көрсөң Кыргызстандын эмелери, анча эмете албайт экенбиз да, биздин деңгээлдегичи. Максат байке өзүнүн видениясын тартып берди. Бирок ошол эле картиналар, ошол эле айта турган ой. Бияктан мен тийишкен жокмун да Максат байкеге. Максат байке өзү тартты, өзү келтирди. Анан биз кинону көрдүк, кино жакты. Анан биз да баягыда бир азыраак адамга, көчөдө жүргөн кыздарга, балдарга бир эме просмотр кылганбыз. Мындай бүт элек бес менен элечи, черный вариант менен эле. Ошондо бир апаны да чакырып койгонбуз, Аяш апаны, анан көрсөткөнбүз. Көрсөткөндө арасынан ыйлашты да, кыздар ыйлашты. Анан Аяш апа туруп эме деди. Мен бияка туруп анан ар жактан басып келатам да, кандай ойдо болду экен депчи. Десем астын көчсөм Аяш апамдын көзү жашылданып эле ыйлап атыптыр да. Абунун апасычы. Мен туруп балекетиң алайын деп бетимен өп коет. Аяш апачы. Мен бияк уже ток болду да. Значит, элге өтөт кино. Эл деген ошол да биздин көрүүчүлөрчү. Ошо элде мен атайын ошондой кылдым. Мен киношниктерди чакырган жокмун, меден чакырган жокмун. Атайын ошо көчөдөн кетип баратканда жүрүш кино көрүп койчу. Өзүң оюңду айтып кой, как они. Анан ошол жерин айттык. Көрдүк, көрсөттүк, ошо кыздар да ыйлашты. Оюн сурасак, биз композитор иштеген эмеспиз. Акча жок болуп калганда сөзүн ачык жетпей калган. Макс байке айткан башында бир композитор таппайсыңарбы? Иштеп коелу деген. Макс байке сиз да байке коюп коюңуз деп интернетте. Хорошо деп коюп берген. Анан чынында ошо музыка эметип калды да. Анан элдер монту ыйлайын деп келатыр, кичине бияктан кичине тартып кетти, анан эмоция жетпей калды. Ошо музыкадан көрүм Макс байке келип, Макс байке композиторго жаздырбасак болбойт экен. Ашын башында айтканмын силерге. Анан композитор бир Азат деген байкебизге барып Жумабеков. Аны уктатпай түнү менен. Аны телефон чалсам албайт ал киши. Аны офисин билем да, андан мурун барганда кымбат айтып койгон мага. Аябай эле. Акча жок да. Аны барсам дастан эшитип баратам. Эшигин ачып, офиси мындай эмеде көрүнүп турат да. Мондай айнек бар. Уктап атыптыр. Алапа. Желание эме да, мендечи. Любой эшикти ачып берет турган желание да, азыр мен ошол уктачы мындай. Анан бардым, Азат байке кечирип коюңуз, кылсаңдар. Кетпейм дедим мен. Азыр не кылсаңыз кетпейм. Мен сизге ушуну 3-чү жолу келип атам. Мен башында келгенде момчу дегенсиз. Андан кийин момчу дедиңиз. Мага азыр 6 эле музыка жазып бериңиз дедим. Азыр туруп, уйкусунан туруп, болсун, хорошо кинону көрөлүчү деп кинону көрдү. Анан кино ал кишиге да жакты. Анан примерно могул жерде мондай музыка коюш керек экен деп ойлоп баштады байкечи. Кинону ачып атат да, короче, жагып атат мага. Анда кино отурган. Анан ошентип 2 күндө 6 эмес, 12 музыка жаздырып алдым. Кийисин алып берип атып, тамагын алып берип атып. Айттым байкеден, азыр мен онча акча бере алам. Эми уже продюсерлер ужечи, мен кино башында өтө алгам да, кийин өзүм акчамды сала баштадым. Өзүм кино. Естественно мындай да, бул балдар эртең кино жагып кетсе, кино аралашып кетет, болбосо аралашпайт да. Бет балдар чана дастан менин жанымда жүрө берет. Мен муну далай кыйнайм буюрсачы. Анан ошондо мен уялып калдым, алардын акчага сурабай анан өзүм айттым. Байке, мен продюсерим отуруп, адан акча албайм, мен акча берем. Момчу акча берем азыр. Калган мен прокаттан кийин өзүмдүн долямды алып, ошодон берем. Болобу десем. Билем болсун, көзүң күйүп турат, азыр кетип жүрсөм тарым калчыдайсың. Хорошо, 2 күндө жаза баштадым. Макс байке, эме жаздырган Макс байке алып бардым да. Макс байкеге да звуктар жагына. Ошондон кийин кино ачылды байке, андан дагы. В общем, ушундай кыйынчылыктар көп экен байке. Кино бала экен да. Албетте. Кино бала экен да. Сценарийни монтип алып жүрөсүз, идеяны алып жүрөсүң, аны бирөөгө алып айтасың. Бирөөгө жакпай калсачы, ал жакпай калды десечи, ошо адам жаман көрүп калат экенсиң. Жакпай калды деп айтсачы. Дарынып калат экенсиң да. Анан бирөөгө барсаң жагат. Анан минтет анан кинону тартыш бир кыйын экен. Даярданыш бир кыйын экен. Андан кийин монтаж, звук, краска деген алар бир кыйын экен. Красканы бирөөсү ошо болсо, бирөөсү ошобой калат, звук бүтпөй калат,
монтаж бүтпей калат, ошондон баары бүтмөйүнчөчү уктубай калат экенсиң да. Мен могу майда, апрелде баштадык белек экен. Апрелден баштапчы. Апрелден, а? Мыякта напряжение жөттү, мыяктачы. Мыякта чоң жүк бар да мендечи, жоопкерчилик бар. Эң кызыгы кинону көрүп туруп кичинекей бирдеке созай. Олай атырып калып. Анан мен монтажчумун да. Закрытый показдарга чакырылган кино койчу. Сында белечи. Өзүм кино тарткандан кийинчи бакуштар кино сактаса экен дейсиң да. Мындай жакшылык каалайсың да. Сындагы келбейт да. Болуп кетсе экен. Албетте. Монтуп кетсе экен. Албетте. Тиякта кыйынчылык сезмейинче башка мурда биз актерлор айтып берчүбүз. Я режиссер болбойт. Ал сценарист болбойт. Алан киносун тартылбай коюш керек деп. Өзүнчө кыймыл беребиз да биз. Ошол мен как актер катары мыяктан ушу режиссер киношниктердин эмесин сезгенден уже түшүндүм да канча кыйынчылык бар экенин. Чындыгында кино кыйын экенин көрүп турсуз да. Анан бир жакшы болуптур да Максат байке, сизге мында практиканын жүзүндө кинонун тилин жакшы түшүндүрүп берген экен да. Максат байке мен бул Максат байкеге чын эркеледим да. Максат байке музыкасын койдурдум. Монтажында кылдырдым, сценарийсин оңдоттурдум, тиякты кылдым. Башында ушу сценарийсин биз эмеге барганбыз, Насирдин байкегечи. Жазып берели дедим, баягы. Мындай да Максат байкем чоң иштермен алектенип жүрөт да. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөшүш керек го. Максат байке менен Насир байке биз менен 4-5 эле жаш улуу анан. Ал киши менен жакшы сүйлөшөбүз, Максат байке кинолор менен тартып жүрсө, бошобойт го деп ойлогом да. Насир байке менен баштайлы дегем, Насир байке чочун кишини тартып бошобой калды. Анан кийин кимге тарттырабыз болуп. Максат байке келип биздин ушинтип жүрөбүз да. Бизде аягда окшойт Максат байке. Алып кел мен кинону мен тартып берем. Монча акча кетирип атасыңар. Ушунча болгондо мен тартып берейин. Монча убакыт бошмун. Деп анан Максат байке айтканда, байке канча сом болду? Сүйлөшөбүз деди. Байкелик кылды окшойт. Сценарийни в итоге 70% өзгөрдү да. 70% кайра жазып чыктыңызбы? Сценаларды коштук, жанагындай көп сценалар коштулар негизи. Жана башында болсун айтып калды, мен ойлогон кыялым башка, анан ошол нерсени жөнөкөйлөтүп Максат байке тасмага тартып чыкты депчи. Ошондо биринчи мындай тасмага тартылганга ылайык келбеген эмне идеялар бар экен? Мисалы үчүн мен азыр мындай деп айта албайм да. Просто мындай айткан туура болот го дейм да. Азыркы версияны көрүп турупчу, анан биринчи сценарийни просто сен өзүңө мындай кызык болсо эгерде, ошону көргөндөн анан сценарийни окуп көрсөң, анан ошондо түшүнөсүң да кандай болгонун. Боке бизге айтып берген айтып койдум да. Боке бизге мынтты да. Жана сценарийде эме бар эмес беле, машина авария болуп кеткен жерчи. Бир эски машинадан табабыз деди булчу. Кудай эрген жак барып сатып алабыз дагы. Ошону авария кылып жардырып беребиз, короче. Болду, кеттик деди да. Кино биздики болот. Ошол жерден өзгөрттү да Максат байкечи. Мунку жанагыдай эле да. Ал барып текшербей эл дегендей элечи. Баштан жарабыз. Болду. Машинаны өрттөбүздөр булар. Эл келет. Жок, негизи биз сценарийни жазып атканда мен оюмду айтып бердим да Насир байкегечи. Байке атасы монда жумуш кылат. Апасы монда жумуш кылат. Кызы монда жумуш баягы иштейт. Момде болот. Момде болот. Аягын финал ортодо момде болот, тегинде болот, аягын момде бүтүш керек деп. Мен полный сценарийдин каркасын айтып бергем. Просто ортодо диалогторду кошуп, тегинде мындай кошуп, Насир байке өзүнүн оюнун, эми ар ким өзүнө жараша ойлонот да, өзүнүн идеясы бар. Максат если Насир байке тартканда ошону ойдон тартылмак да киночу. Максат байкеге ал вариант жаккан жок, ал режиссер байке өзүнүн эмеси жаккан жок да. Мен тартып аткандан кийин мен өзүмө туура болбойм. Ар биринин өз карашы бар да. Анан биз ага каршы болгон жокпуз. Насир байкеге чалдым, мен байке сиз сценарийсиз алдыңыздан бир өтүп коеюн. Максат байке ушуну алмаштырам деп атат. Кандай дейсиз? Как-никак убакыт кетти да кишинде. Десем, болсун. Ал режиссер ар ким өзүнүн эмесине жараша кое алат да. Мен каршы эмесмин, Максат байке тарап турмозу, өзү оңдоп алсын деп айткан да. Анан ар ким өзүнө бербесек, ар кимибиз келишерсек жумуш болбой калмак да. Албетте, бир баш болуш керек да. Ошонун көз карашы менен, ошого ишенүү менен анан бир тасма жаралып, жыйынтыгында ошол тасманын жоопкерчилигин өз мойнуна алат да. Бул да бир чоң бир жоопкерчиликтүү жумуш. Анан тасманын жыйынтыгында оюңуздай болдубу? Негизи бул тасманыкы эме болду. Августта чыкмак да. Августта чыкмак, анан бизде Казакстандан бир
известный эле продюсер да, көп кинолар тарткан, жакшы Казакстанда мен деген студияларда. Анан ошол бул кинонун ошол августка чейин драфт версиясын көрүп, кинону жактырып, анан давайте биз биринчи казакский версиясын тарталы, андан кийин бул уже жаңы жылдан кийин чыксын болуп сүйлөшүлдү да. Сүйлөшүлүп анан биз сценарийни окутканда тиги менин оюмча коркуп койду. Именно ошол образды чыгаргандан коркуп койду. Мисалы үчүн Бегай мындай Бегай нагана мелодрама жаралган актриса экен да. Прям сонун ойноду да. Көздөрү күйүп, прям Бегай ойноп атканда бер жактан туруп алып эле суктанасың да. Анан мне кажется, тиги продюсер кыз казакстандыкы именно ошондон коркуп койду дейм да, потому что роль аябай эме болчу да. Башкы каармандыкы жоопкерчиликтүү болчу да. Анан дагы бир эмеси возрасты жашыраак болуш керек да. Мисалы үчүн Бегайдыкыначы. Анан ал өзүнүн кинолорунда өзү башкы каарманда ойногон продюсерлерден экен да. Ошол мындай эмесин, эгосын жеңе албай койду окшойт да. Мындай сценарий жакты, давайте деп тиги техника бүт полный сүйлөшүлүп, эмелерден бери музыка, саундтректерден бери деп мындай көп переговорлор болуп келип туруп, анан аягында ошол отказ беришти да. Еще отказды алар деген биз уже участковый инспектор Мараттын сөмкасы башталгандан отказ берди да. Андан кийин ошон үчүн биз августта чыкмак. Ошого кармап туруп анан кийин уже тек болбогандан кийин уже биз өзүбүздүн сонун версиясын даярдап да, буюрса январда чыга алды деп атабыз да. Эң сонун. Анан тасманы жалпы сиз өзүңүз көрдүңүзбү? Бүткөндөн кийин аягында. Ага, көрдүм. Ыйладыңызбы? Бизге баягы монтаж болуп атканда дагы мындай көргөн моментте дагы баягы мээбизге сиңип калыптыр да, мына жерде мындай болот депчи. Ошон үчүн деле мындай аябай деле эме болгон жок. Көнүп калган үчүнчү жашап калган. Эми көз көнүп калат. Мындай да бар го эме сезесиң го. Мисалы үчүн бул кино элге кирет да. Ошондой сезип атам да, анткени бул ошондой мындай отуруп, мындай суктануу менен көрүп, анан жанагынтип бугунду чыгарып алып, анан негизи кино дегенчи мындай экен да, мен мындай элестеттим. Мисалы үчүн кинодон адам илеп алсачы, мындай жеңилдеп калат го, анан ошо жеңилдеп калган состояние менен кинодон чыксачы, ошондо мындай кино сонун болуптур дейт да. То есть ал кино деле болбошу мүмкүн, себебичи именно могу ыйлап жеңилдеп алган үчүн ошол чувствосы өзүнө жагып, кинодон чыккандан кийин мен жеңилдеп калдым деп, анан ошол эме ойноп кетиши мүмкүн да. Кинонун жыйынтыгындагы өзүнүн состояниясына ыраазы болуп кеткендер болот экен да. Мисалы, Максат байке, сиз буга чейин дагы аябагандай көп эле тасма тартып жүрөсүз. Анан элге кайсыл тасма өтөт же кайсыл тасма өтпөйт деп кандай критерий менен караса болот сиңерчи? Эми азыр кыйын болуп калды да. Анткени жанрлы кинолор тартылып атат да. Анан эми мындай приблизительно билсе болот, кандайды киргизсе болот кишиге деп, жана кандай реклама кылса болот деп. Анан көп учурда биз, допустим, коммерческий биз деле акча табалы дейбиз. Бирок ошонун эмесинде биз элге да бир кандайдыр бир эмени жеткизели деп атабыз да, идеянычы. Мындай болбогула, тиңдей болбогула деп. Анан көп учурда мен ойлойм, азыр мисалы үчүн жакшы кино тартылды да, мисалы үчүн смыслы жакшы, мындай жакшы идеяны берет, анан уже жана кишилер кирип көрүп атыпчы, өзүнүн составын көргөндө мындай отвращение болобу деп койдум да. То есть мисалы үчүн зордук зомбулук кылып үйүңдө ошондой киши болсоң, ошондойду сен өзүңдү өзүң көрүп атсаңчы, болгон кино экен дейт да чыгыпчы. Потому что ал өзүн өзү көрдү да. Жанагы зеркалит деп коет го. Сен өзүңдү өзүң көргөндө өзүңө өзүң жакпайсың да. Мисалы үчүн сен мындай чайды шорулатып жесиң да, аны өзүң байкабайсың. Бирок бирөө шорулатып жеп атса, ошол жакпайт да сага. Ошондой сыяктуу эле дейм да. Анан эми
негизинен кыргыз кино өнүгүп келатат да. Кудайга шүгүр, өнүгүп келатат. Кинолор жакшы тартыла баштады. Негизи азыр комедия болсо дагы, ужас болсо дагы, криминал, боевик болсо дагы мындай бир идеяны жеткизип, үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап, ошондой жакшы келе атабыз, Кудай буюрса. Анан кайсы кино өтөт, өтпөйт деп прогноз кылыш да негизи кыйын эле да. Ама бирок жана зеркал айтканыңыз менин оюмча комедияга тескеринчи дейт, комедияда наоборот өзүнүн жок. Комедияныкын мен мындай дейм. Мисалы үчүн кишиде проблемасы бар да. Мындай үйдө отурса күлө албайт. Күлгөнгө акысы жок да, мисалы үйдө отурупчу. Анан ошо комедияга барып 1,5 саат күлүп, жанагы кинотеатрга телефонун беззвучный коюп жанагы тешип аткан киши жок, мисалы үчүнчү. Анан 1,5 саат каткырып алып чыгасың, ошол удовольствие менен элечи. Анан чыккандан кийин эле кайра жанагы бутка кирип кетесиң. Башталат да проблемачы. Анан кино эмне жөнүндө экен десеңчи, айта албайт. Күлкүнчтүк экен дейт да. Аябай күлдүк дейт да. Ушундай жакшы ушундай болот. Негизи туура, ооба. Мен деле ойлоп кетем, мындай карап туруп көп эле кинолорго барып жүрөбүз, анан ар бир кино өзүнчө бир эмоция берет го. Бир кино ыйлатат, бир кино күлдүрөт. Анан эгер ыйлатчу кино болсо, ошол кээ бир нерсе өзүбүздүн жашообузга салыштыра беребиз го, бардык кинодо болгон окуяларды, сюжеттерди. Анан ошол бизге жакыныраак келгенин, жүрөгүбүзгө жакыныраак тийгенин көрүп алып, биз кысылып ыйлайт эмеспи? Анан ошон канчалык көбүрөөк эмоцияны чыгарсак, менин оюмча элге ошончолук дагы жакыныраак болсо керек деген ойда. Бул тасмада буюрса силер элди жакшы эле ыйлатчыдай экенсиңер, демек. Негизи ооба. Мындай прям өңгүрө ыйлайт деп гарантия бере албайбыз. Бирок жүрөгүнө тиет да. Жүрөгүнө тийип, кичине мындай кичине болсо да мындай жаш чыгып, анан ошол түгөй менен барса, ошо түгөйдүн ийнине мындай жөлөнүп, отуруп кино көрүп, ошол мындай бир өзүнчө бир сезим алып чыгышса, бизге ошол эме да. Инсан негизи дагы бир нерсе айтып коеюнчу. Кинонун атын кинодо баланын аты Акжол да. Акжол ошол эмне үчүн Акжол деп койдум? Раматылык Акжол Канатбек уулу байкебиз. Акжолдун ыры да демек, ыры да. Акжол байкем менен мындай жакшы бир сонун таанышкам да. Ал биз кыргыз драмада окуп жүрөм, мен 2-чи курста окуп жүрүп, анан Марат Козыкеев агайыбыздын Тумар Ханша деген спектакльдар болчу. Ошондо мен Жылызбек байкелерден, Данчик байкелердин ролдорун талашып эле ойнорчумун да. Байкем экем, "Акыт мен чыгып коеюнчу могул жерге. Сиз бияка туруп турсаңызбы, мен эле чыгып коеюн" депчи. Ошентип анан ошол орунда баягы чыгып, монтип ойноп койсом, Акжол байке көрүптүр да. Анан биз ошол жерде окуган да. Анан келип, "Иним, сенин атың ким?" дейт. "Болсун" десем, "Кичине каласың да." Жакшы иним. Кудай буюрса мен сенден жакшы актёрду көрдүм. Мындай аракетиң жакшы экен, сен мындай талпынып турат экенсиң. Анан экөөбүз сүйлөшүп, анан таанышып, Акжолдо болсун, таанышкан эшикке чыгып, машинага отуруп, анан төкмөчүлүк жайы бар эле го. Анан башкача сүйлөчү дедим. "Болсун, телефонуну күйгүзсөң, камерасын күйгүзүп кой." Дедим, "Телефонду күйгүзүп, монтипсың, кармап тур" деди. Төктү да. "Болсун деген атың бар, затың бар, дегенде мындай көрдүм сени, бүгүн сенин мындай бар" деп ошондо төктү. Мындай ыр түрүндө бата сыяктуу, анан калот элек айтты да. Анан мен ыраазы болдум ошол байкегечи. Анан ошондон экөөбүз ошондо таанышып калдык. Ошондон кийин азыраак убакыттан кийин бирекисинде калып калды да. Ал видео жокпу? Ошо видеонун телефонун жоготуп таппай калдым да. Урдап кетти телефонучу. Ошол байкең айткандай жакшы актер көрдүм дегендей да, ошо аракет кылышың керек. Актёрчулук. Баса актёрчулугу кандай экен? Эме ойнойт. Мындай задачаны койсоң ойнойт да, бирок мындай Бегайдын жанында Бегай муну сүрүп атты да. Сүрүп бул жатып алып атты да. Хатта жөрмөлөп койчу деп айтып аттым да. Бегай сүрүп алат бул. Бирок бул башка өзүнүн башка партнерлорун сүрүп атты да. Алар вообще ордунан жылбайт. Аларды айтпай эле койгон.
бирок негизичи мындай биз режиссер кино тартып жүргөн үчүн бизге билинет да. Карапайым элге прям ак жол да. Звезда да? Ак жол вау да. Анан ошо негизи аракети бар бирок. Негизи болсундучу мен көп мындай эметем да анан урушуп эметип кое берем. Иним катары да. Анан бирок өзү жакшы балам, аракетчил. Бир жумушту тапшырып койсоң, унутуп каласың, анан өзү барып аткарып эметип мындай. Өзүнө так жүргөн бала да. Жашы кичинекей болсо да, мындай өзүн улуу алып жүрөт деген дейле да жанагы. Алла разы болсун да. Эми ак жол байкени ошентип ырын айтып кое берейин да. Ошол тааныш ошентип кетип анан ошол ырдын аты дагы баягы кош темирбет ак жол байкенин ыр экенин деле билиптирмин мен ошончу. Ак жол ушунчу. Ошол ыр экен анан мен кинонун какой-то бир эмесин ошо ырын катыштырып ак жол байкени баягы сыйлаган эме катары баланын атын ошо ак жол байкенин атынан койдум да. Сценарий жазып атам анан Насырдин байкеге баланын аты ак жол болсунчу десем, эмнеге дейт, ак жол боло берсинчи байке десем, анан жазып чолпон деп жазып ошондой кеткен. Ак жол байкеге болгон сыйым да менинчи. Ошол ырын колдонуп Максут байке муну койбойлу деп канча метте тырышып туруп алдым мен. Байке ушул болсун депчи. Анткени ак жол байкенин баягы адамдык эмесин дагы ошол кезде жаш кезимде, кичинекей кезимде мындай сонун эмелер дагы деле элестетилет да мыяктачы. Атканы ошо видеосу да телефондон жок болуп кетип, телефон мурда болуп кетип жок болуп калды азыр. Болгондо сон болмок. Ак жол мырза негизи өзү человек оркестр болчу. Акыркы ошо биздин ошо этно медиа менен ал кезде медиастар болчу. Кыял кештер деген бир тасма тартылып баштаган. Ошонун ортосуна келип калганда бир көлгө барып келе коеюн деп тартып эле атып бир съемка кылдык. Анан эртеси күнү эле уже угуп калдык да жана жаман кабар. Аябай. Съемка бүтпөй калды. Съемканын акырын айла жок башка актер улап кетти. Ошол бирок кинону ошол ак жол байкенин элесине арналып калды да негизичи. Жакшы байке болчу чындыгында. Анан мен дагы ошол тасманын укканда эле ойлодум, демек ушул бир өзүнүн элестери бир нерселери болсо керек деп. Анча мынча тасмада катылдыбы, андай нерселер катылбадыбы? Андай деле катылган жок. Мен мисалы үчүн ак жолго арнаган азыр угуп атам да. Мисалы үчүн азыр айтып атпайбы? Атын ак жол дейли десек жөнө коелу деп, анан азыр мени жаман көрсөтүп башка эле ат коелу дегендей кылып, анан мен азыр билип атам. Ак жолдун атынан коелу дегенчи. Ошондой да. Аны айткан эмесмин, азыр бияктан айтып атам да. Буга чейин негизи өзүңүз эмне иш менен элек болосуз? Мен ушу жеке жумуш, спорт жаатында. Анан киного сүңгүп кирип калдыңыз. Даке жашады, бул идея менен кошо жашады. Кандай экен анан киного кирген? Кино жакшы азырынча. Кино эле буюрса. Эми банкрот болуп мен кетип калабыз да акырын эле. Негизи могу өзүнүн бир эмелери бар го, себептери мененчи. Мисалы үчүн августта чыкпай калгандай бир себеби балким ошол жакшы жаккадыр да. Балким. Августта чыкпай калып, азыр мына күркүрөгөн январьдын 16-сында чыгып атат. Сонда бир жакшы даталардан да. Эми негизи ооба дата аябай эле жакшы таасир берет да киного. Азыр могу суукта жаңы жылдын жышааны менен элдер ошо кирип көрүшөбү деген жакшы үмүттөбүз да. Эми сон дагы мындан кийинки тасмаларга, кийинки киного аралашканга көңүлүңүз пайда болчу, тескерисинче экинчи киного аралашсам деген нерсе болду. Мен жооп берип коет да. Өзү жооп берсин деп атыр. Өзү жооп берсин, өзү сүйлөсүн. Бар негизи көңүл бар, буюрса. Могу майларда деп азыр сүйлөшүп атабыз. Да, кийинки тасмага. Ошо ушундай бир особняктын ичинде болгон окуя экен да. Ошо сценарийде жакты буюрса. Бунун дагы мисалы Коштем келбейттин Бока айтып бергенде бир мага кармаган жери, могул жер болгондо. Мисалы азыр деле жаш биздин кыздарыбыз бар го. Өзүндай тааныш болсун негизи. Анан кичине бир жумуш кылышып, жаш кыздарчы. Анан баягы кыргыздын эркектерин көп жамандай берет да. Азыркы эркектер бага албайт, азыркы эркектер сүйө албайт депчи.
мен Москвада да көп эмгектенип калдым да. Анан кыргыздыкы мындай деп, кыргыз кыздары башка улут менен ушундай нерселер болгондо кадимгидей жүрөгүң кейийт да. Анан ушул кинодо ошол нерсени да жеткирет экен да, мына биздин мырзалар, кыргыз мырзалар ушинтип дагы сүйө алат депчи. Мен мисалы мен өзүмө суроо берип көрөм да, ушул кинону көргөндөн кийинчи. Эгер ушундай ситуация менин башыма келип калса, мен кандай кылмакмын депчи. Мен ушул ак жолдой болуп сүйө алат болдум экенмин депчи. Анан кандай жооп берет? Ошол жактары мындай мага таасирдүү болгон да. Ошол нерселерди уккандан кийин анан ошол баштан айткандай ошол биздин максатыбыз бар, ошол нерсе. Анан ошол суроо бересиз өзүңүзгө жообу кандай болот анан? Мындай көп эркектер эмете албайбыз го дейм. Мен мисалы мен делечи, мен ак жол ушул жашоо мен ак жол болуп калсам да ошодо. Мен ошондой ак жолду чечим чыгарып алат билем деген. Мындай оор нерсе да болчу. Негизи эле сүйүү үчүн бир подвиг кылып көрдүң беле буга чейин? Сүйүп деле көрбөсө. Сүйүү Кача келип алат. Акта бул сүйүү. Аракет кылат экенсиң ошол нерселерчи. Ар бир нерсе, бир адамдын деле жолуксаң, бир адамдын пайдасы болот, зыяны болот. Жок, мен ошо ак жол эгер ак жолдун ордуна болуп калсамчы, мен эле эмес, сиз деле баарыбыз эле да. Анда мындай жоопкерчиликтүү эркектер гана ала алат да ак жолду кинодочу. Азыр мисалы эркектер ажырашуулар көп болуп атат го, мисалы үйлөнүп бат эле ажырашып кетип атат. Ошонун баары неден? Жоопкерчиликсиздиктин айынан го дейм. Мисалы үйлөнүп атканда жоопкерчиликти алып үйлөнүш керек да. Мисалы мен деле ошол жоопкерчиликти алгандан кийин мындай метке чоңойгондон кийин үйлөнөйүн деп атам да. Мисалы мен азыр Басбекке айткандай жаш бала окшойм да. Анан мисалы ошол жоопкерчиликтүү эркектер аз да. Мисалы кыздарды жөн айтпайт окшойт. Эмнеге андай? Мындай болуп калды окшойт азыркы жаштардыгы. Биз үйлөнүп көрөлү. Озбок керек болбос жокта депчи. Жеңил жана качып, жеңил жана качып. Биякта Аксбаке ак жол мындай ата энесине мен силерге уят кылбайм, бетиңер жерге катпайм, мен айткандай кыла бергилечи деп өзү решение чыгарып. Андай ак жолдукундай эмеге барганга бара турчу эркектер көп эле кыргыздардачы. Эме ошентиңиз. Чынагы эркектер көп эле да, андай именно ошол ак жолдукундай кылбаса дагы, бирок ошондой кылып, ошол сыяктуу сүйүүсү үчүн өзүн эмеге салган эркектер көп эле да. Анан кечээ да ошо сүйлөшүп отуруп ушул кинонун эмеси мененчи, негизи ажырашуу бул азыр ажырашуу көп болуп атпайбы? Бул эркектерден эле эркек чечүүчү нерсе да. Мисалы үчүн ошон үчүн талак эркекке берилген да. Ооба. Азыр бүт ажырашуунун баары эркектин айынан да. Мисалы үчүн кыздын күнөөсү жок. Кичинекей бир үйдөн жаңжал чыгып кетсе ошону көтөрө албай эле анан депрессияга кирип азыр бүт эле мындай чың тийбес, чыңкылдак болуп калышпайбы? Аны бүт эркек чечип койчу нерсе да. Мисалы үчүн аялың сүйлөп атса, ооба сеники туура деп мындай алдап соолап аял кишиге жакшы сөз менен эле эметип койсоң болот да. Чекесинен өбүп туруп эле мындай алдап койсоң болот да. Анан биздин азыркы эркектер ошо чыдамкайсыз болуп калдыбы дейм да. Ошол ажырашуулар көп болгонун себеби аялдар менен теңтелешип айтышып алгандар бар да ошол үчүн. Ошонун себептен эле ажырашуулар болуп атат да. Эркектер эметип кеттү дейм да. Демек бул тасма чыныгы эркек кандай болушу керек деген. Кандай сүйүш керек. Кандай сүйүш керек да. Жоопкерчиликтүү сүйүш керек да. Сүйүш керек дегендин бир кандай десем өрнөк экен мындай айтканда. Ошону айтып атпаймынбы жанагы бул кинону кыздар өзүнүн эмесин түбөйүнчө эшитип алып барып турупчу. Мына момундай сүйүш керек деп көрсөтчү кинода. Урматтуу айымдар, бул тасмага сөзсүз түрдө өзүңүздүн түгөйүңүздү, жакыныңызды, сүйгөнүңүздү алып келип туруп, мына ушундай ак жолдой мени сүй деп туруп алып келип көргөзсөңүздөр болот экен. Менин оюмча ким эле өткөндө жакшы бир нерсени айтты да. Кыргыздарда сүйүү бул уяттуу нерсе депчи, көп учурда. Анткени биз бул сөздү көп колдонбойбуз. Анан бул нерсени айткандан бир аз уялабыз го. Бирок бул чындыгында аябагандай жакшы сөз. Мындай карап келгенде, ошо сүйүү аркылуу үй бүлө биригет, сүйүү аркылуу наристе жаралат, сүйүү аркылуу ошо коомдо көптөгөн жакшы нерселер болот да. Андыктан мен ушундай сүйүү туурасында тасма тартылганына аябагандай кубанычтамын да. Анан Насирдин дагы менен да мурун көп сүйлөшүп калышкал,
индийский кинолорду көрүп чоңойгон бала да негизичи. Анан ал жанагы индиян сүйүүсүн индийский кылып таштайт да. Бирок чындыгында карап келсек, Индияда дагы бир учурда өзүнүн ошол сүйүүгө болгон чоң бир салымы, басымы менен бир чоң бир ачарчылыктан, чоң бир кризистен чыгышкан экен да, негизи карап келгенде ошол тасма аркылуу. Ар бир тасмасында мисалы бизде мындайга көп учурда сүйүү бул аргумент эмес болот да. Мисалы мен сүйүп калдым, ошол үчүн мындай кылдым десең көп мындай серьезно кабыл албайт да. Бирок мисалы Индиянын тасмаларында мен сүйүп калдым, ошол үчүн бир шаарды курутуп салдым. Мисалы мен сүйүп калдым, ошол үчүн бирөөнү өлтүрүп салдым десең, ал как аргумент катары эсептелинет да. Анткени бул сүйүү ал жакта аябай чоң күчкө ээ. Анан мен дагы ойлойм, бул тасмада демек ошол багытта, ошонун аркасында бир жакшы бир ой келе аткан экен демек. Сүйүүнүн ошончо деңгээлүү өзүнүн орду бар, басымы бар. Сүйүү үчүн мырзалар жанагындай эрдиктерди кылыш керек. Сүйбөй баягы рыцарьлар бар го, өзүнүн сүйүүсүн жанын берген. Эң сон мисалы мындай мисалы тааныш байкелер бар да. Мен үйлөнө электим да. Сурай берем, кандай аял тандаш керек, эмне кылыш керек, аялга кандай кылсам деп. Анан ошолордун арасынан Максат байкем менен мактап кетким келип атат менчи, ушул жерденчи. Мен Максат байкенин янында көп жүрдүм да. Экөөсү разбой 2-ге чакырган, ошоктон бери тартылып, анан Максат байкемдин башында сүйлөшө албайм го деп ойлогом менчи. Мен чачым сары болуп баргам. Мен мындай жакын адамдар гана мындайчы, чувствовать эткен адамдар гана бойча дейт да. 4-5 эле адам айтат бойча депчи. Максат байкем менен билбейм мындай. Экинчи сөмкөгүн эле бойча деп калды да. Анан мен кичине жакындап калдым да. Сен монтип аткам, тартыныпчы. Ошо кинодон баштап тартылып, экөөбүз жакшы болуп кетип, анан чакырып осине келбейсиң деп барат. Ошентип анан террористте чогуу отуруп, анан байкем ошол террористке жардам бердим Максат байкегечи. Анан мен ушуну ойлойм да, Максат байкенин жеңемечи, жеңеме Максат байкенин 3 кызы бар да. Анан ошолорго мамилесин кылган мамилесин көрүп, Максат байкем баалайм да мындай. Кандай мамиле кылды? Мындай да. Сен кызым сен келе бер эмес да. Инисине чалып жамап, бойса бошсуң кыздарым менен алып койчу депчи. Могу таксименде келе берсе болот да. Кыздарга кыздай мамиле кылат да. Келинчегине жакшы мамиле кылыпчы. Чогуу чай ичип калганда делечи. Аталык эмес, билет да кадимгидечи. Кыздарын монтип эркелетип 1 саат болсо да чай ичканда ништяк мамиле кылат. Кызына, жубайына Максат байке. Анан пока да маш салып туруп кетип да, бизге келип турган бай келип мамиле кылат да. Ошол жерлер бар да. Мындай. Булчу жетчи атат деген нерсе бар да. Ийниге бөлөк мамиле, байкеге бөлөк мамиле, жубайга бөлөк мамиле. Анан дагы бир байкелер бар. Аялды мындай эме катары эле көрүшпөйт да, короче. Адам катары. Мындай. Мындай эле болуп калат да. Анан мен деле ушундай окшойм, мен Максат байкеге окшойм, кийин деле мен деле жубайга ошондой мамиле кылат окшойм деп ойлоп калам да. Максат байке ошо кылгандары жагат. Сен айтып атпайсыңбы, сүйүү деген уят болуп калган депчи. Азыр ошо көп вопрос кылып, телефон менен чалып айт десеңчи, көп ушуну айта албайт да, анткени күнүмдүк жашоодо айтпайт да. Анан чалып туруп эле мен сени сүйөм десечи, тиги мындай өзүн өзү өлтүргөн аткандай кабыл алат да тиги жактанчы. Эмне болду, тынч элесиң, аяктасың депчи. Негизи мен сени сүйөм дегендечи, мен дагы сени сүйөм деген эле жооп алыш керек да. Ооба да. Бизде ошондой болуп калган да азыр. Любой момент чалып туруп эле мен сени сүйөм десең, эмне болуп атасың, тынч элесиңби, же ичип алдыңбы эле деп ушундай. Тойлордо ошондой оюм бар го. Ошол болуп калган да, биз ошол нерсени жок кылышыбыз керек негизи. Көбүрөөк бул нерсени айтыш керек. Ар бир нерсенин келинчектин дагы, балдардын да өзүнүн акысы бар да. Анан мырза катары, эркек киши катары ошо акысын берген болуп туура. Ошо Максат байке менен Дастанды окшоштуруп коймун экөөнчү. Кээ биртесте окшошуп кетет кичине, мурдулары эмелерчи, көз каштарычы. Анан экөөнүн характери да окшош да. Экөө тең жакшы көрөм, бирок чуудайчы. Байке катары дос характер жакпайт, жакшы көрөм деп койду. Дакеде да ошондой сапаттар бар да. Сүйлөй берет бул. Ошо. Негизи сиз буга чейин көбүнчө жанагындай боевиктерди, жана аскердик боевой тасмаларды көп тартып жүрөсүз. Разбой 2, террорист. Жагы бир 1090 тартканы баштасыз. Бирок ортосунда туруп мелодрамага өтүп кеттиңиз. Мелодрама тартуу сиз үчүн адаттан сырт болгон жокпу? Жок, эми
мелодрама буга чейин да тарткам да. Мисалы үчүн эне жүрөгүн тарткам. Ал эми мурун болчу да дегеним го. Азыр уже сиз Жок. Киного кайткандан баштап көбүрөөк. Негизи ойлойм эми мындай эркек киши мындай жанагы жетимишөөнөр аздык дейт го. Любой жактан алып кетиш керек да. Столько байык тартам деп отуруп алсаң да болбойт да. Билбейм. Анда кыйынчылык болгон жок, кыскасы. Наоборот, мен азыр бул кинодон кийин бир жакшы бир мелодрама тарткым келип жүрөт да. Могу жана Титаниктин уровеньдегидей мындай. Ошондой сүйүүнү көрсөтчү. Ошол нерсе чындыгында керек болуш керек. Сиз чындап эле өзүңүз жашооңузда мындай сүйүүчү бир подвиг кылып көрдүңүз беле? Негизи ооба көп эле кылгам, бирок эми азыр мондай кылгам деп деле айта албайм да. Бирок негизи мындай биз 6 эркек, анан үйдө 6 эркек 2 кыз да. Эжелерим күйөөгө тийип кетип, анан ошол биз мындай үйдө кыздардын жумушун аткарып чоңойдук да. Камыр жууруп, кадимкидей очерет тешип, нан бышырып, идиш жууп, тамак жасайсың, ушундай кылып. Анан билбейм, мен бул тарбия эле да. Мисалы үчүн атам апама болгон эмесин, отношениясын көрүп, апамдын атама болгон, мисалы үчүн атам үйдө жок болсо дагы, командировкада жүрсө дагы, тамак жасаса биринчи чоң чыныга салып, паама деп биринчи алып коюп анан бизге куюп берчү да. Мисалы үчүн паам үйгө келбегенин билген күнү деле ошо биринчи чыны паама деп куюлчу да мындай. Анан ошондой нерселер менен мындай чоңоюп калган үчүнбү, анан ошол негизи мындай кызга жакшы мээрим кылгандарга кыз берет дейт го. Анан 3 кызым бар да. Анан мындай эми өзүмдү мээримдүү ата, мындай жакшы күйөө катары мындай эсептейм да. Анткени себеби мындай катуу сүйлөбөйм, сүйлөлбөйм дагы да. Уруша албайм, мисалы үчүн. Мындай ошондой болуш керек да. Үй бүлөнү сен катуу мындай кармап тарбиялабай, сен өзүңдүн мүнөзүң менен, жүрүм турумуң менен эле тарбиялап койсоң болот да. Анан ошол мен да кыздарым мындай эми мактаныш эмес, бирок ошо кыздарым да ошо мендей ата, мендей күйөө издеп эметсе дейм да. Эң туура. Ооба. Өзүнүн атасына окшогон. Ошо. Мен кызга мээримдүү мындай мамиле кылган бардык кыздар ошондой мындай эркекке эми туш болуш керек да негизи. Жана жогоруда айтып калды ошо бизде көбүнчө ажырашуулар көп болуп атат. Анын себеби жоопкерчиликсиз эркектердин саны көп депчи. Сиздин оюңузча ошо жоопкерчиликтүү эркек эмнеден келип чыгат? Жоопкерчиликсиз эркек. Эми жанагы айтылып кетти го, ошол аял менен аялдай болуп айтышып, анан эски ускуну чукуп, ошол жанагы айтылгандай эле ошол ажырашуу маселеси эркекке берилгенден кийин, бул значит Кудай Таала деле ошол билип туруп берген да. Бул чача-мача ажырашканга талак бере бербейт депчи. Мисалы үчүн аял киши көрүп койсо бир күндө 10 жолу ажырашып болушубуз керек. Эгерде анан аял кишинин ошондой кылып жаратып койгонун билгенден кийинчи, ооба сеникичин деп мындай алдап, мындай эмеге нукка салыш керек да. Аны менен кошо чашташып эметип жүрбөйчү. Анан ошонун негизи жана айтып атабыз го, мындай жакшы сөз менен, жакшы көңүл менен, мисалы үчүн үйүңдөн жумуштан чыгып үйүңө баратыпчы, жөн эле бир цветочныйга кирип, эчтекеси жок эле гүл алып барсаң жаман эмес да, туурабы? Ашып кетсе 500 000 сом кетет. Ошондойлорду кылып койсоң, өзүңдүн да кулак менен тынч. Ошондой эле да, туурабы? Сен мындай, мисалы үчүн мындай деп ойлойм да, мындай сен эгерде мындай алдыга ойлонсоңчу, ошол нерселерди кыласыңбы дейм да. То есть внимание жок деп айта албайт да. Мага гүл бере элексиң деп айта албайт. Мени сүйөм деп акыркы жолу качан айттың деп да айта албайт. Анткени ал сөздү сен күндү айтышың керек. Гүлү кургап солуп калгычакты жаңыртып коюшуң керек. Ошондой нерселерди мындай
майда нерселерден эле сен өзүңө комфортный жашоо түзүп алсаң болот. Бирок бул жактан сиз өзүңүздү бир кыстырма кылыш керек да, бирок аял киши негизи эркекте ой жүгүрүп кеткен да тилекке каршычы. Анан өткөндө биздин Сапар байкебиз барбы, Сапар Сайназаров майке менен сүйлөшүп отуруп, ошол үй бүлө туурасында дагы тема кетип, анан ал айтып атпайбы, мен үйүмө аябагандай көп сөз айтканда гүл алып барчумун дейт. Үйүмө гүл алып барып берчимин, алып барчымын дейт. Анан кийинки күндөрү ошо съемкалар көп болуп кетип, ошо гүлгө дагы убактым, өзүмө да убактым болбой калды. Барсам, чото мага гүл бербей калды. Мен жакшы көрбөй калдыңбы? Чото сен мага гүл бербейсиң. Мага чейинки берген нерсенин баардыгы жокко чыгып кетет. Бир аз бербей калдыңбы уже? Сапарда аша чаа ийген турган. Күндө алып барбаш керек да. Сол эле кечен алып барып. Күндө алып барбаш керек. Мындай эметти бар. Анан ошо өткөндө дагы ким Бакыт байкелүү байке ошо жылда ошо тууган күнү сонун куттуктайбыз. Анан бир жолу ошо тууган күнүндө тоже ошо жумуштар чыгып калыптыр. Сен мени вообще куттуктабайсың деп айтат депчи. Аял киши негизи. Ошол сөздөрдү дагычы көтөрө билиш керек. Ооба, айтса айта берсин. Ооба, гүл бербей калдым, мен жумуш ушунда болуп атат деп кой. Ооба, мен кечирип кой деген сыяктуу элечи. Бирок эми жашоо андай эмес да, просто мындай деген да, эми ошо эркек өзүнө өзү комфортный жашоо түзгүзү келсе, ошондой эле майда чүйдөдөн эле түзүп алса болот да. Эң туура, эң биринчи менин оюмча эркек болушу керек. Азыр бизге көбүнчөсү айтып атпайсызбы, мен кандай кыз тандашым керек, анан мен кандай аял алышым керек, кандай кыз кандай алыш. Аны унутуп койгондо биринчи орунда өзүңдү тарбиялап, менин оюмча да, эркек болсо, ошого татыктуу бир жубай болот да. Анан баарыбыз эле башка жакты карай беребиз да, өзүбүздү жана Максатбек айтпадыбы, то есть өзүбүздү унутуп кала беребиз да. Ошол үчүн бул дагы бир жакшы бир элдин бир күзгүсү болсо деген ойдобуз. Мындай тасмалар тартылышы керек, мындай тасмалар эл жүзүнө чыгышы керек, үй бүлөлөр бири-бирин сүйгөндөн уялбашы керек, үй бүлөлөр бекем болсун. Андыктан ал үчүн эркек болсун, аял киши болсун. Эркек өзүнүн эркектик милдетин, максатын, өзүнүн вазифасын тың кылса, аял киши сөзсүз түрдө өзү эле аял болуп берет да. Ошол. Андыктан менин оюмча мыкты тасма тартылыптыр. Сонун азыр ичине кире албай турабыз. Тасманын мындай сюжетин ачып алат окшойбуз чото, ичине кирип. Расмеле болбу? Мелодрама кошоду, азыр бир аз айтып берсең эле уже аяк уже белгилүү болуш керек болуп калат. Ооба. Анда хотя бы айталычы, тасма ким үчүн багытталган? Сен ошону көрөрманыңыз ким конкреттүү? Биякта көрөрмандар көп эми. 14 жаштан 17 жаштан 70 жашка чейин кете берет да байке мындай. Аял кишилерге, кыз кишилерге, түгөйлөргө, бияка ууларга да бар. Ууларга дагы ошол эмне маселелер козголгон. Силер ошол кызыңарды кинода менимче ограничение жок да, анткени муну улуу киши көрсө деле өзүнүн уулун же кызын үйлөнткөнгө мындай ошол биякта ошол көп учурда бизде дагычы эме болуп атпайбы, кызын мисалы үчүн мажбурлап эле берип коет күйөөгөчү, ошондой себептер болбош үчүн деген сыяктуу эми көп эле аркасында эми ошол жаштардын тагдырын талкалап койбосун деген сыяктуу нерселер бар экен да. Эми анда мындай деп жыйынтап койсок болот экен да, бул тасма жашоосунда сүйүп көргөндөр үчүн жана ошондой эле ошо сүйүү менен кандайдыр бир учурда бир кагылышкан же болбосо сүйүүнү көргөн, сүйүү менен жашаган адамдар үчүн, сүйүүсүн жоготкон, балким сүйүүсүнө жетпей калган же болбосо сүйүүсүнө жетип бактылуу жашаган, негизи эле ошол сүйүү менен каршылашкан баардык адамдар үчүн менин оюмча бул тасма кызык болсо керек, Сүйгүсү келип аткандар да келе берсин. Сүйгүсү келип аткандар да келе берсин. Эч ким эч убакта бири-бирин кош дебесин. Андыктан мына ушул тасма Кудайым буйрса достор 16 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларынан чыгат. Ал эми 15 январда өзгөчө сонун бир жабык көргөзүү болот. Жабык көргөзүү болот. Ал эми жабык көргөзүүгө ошол биздин подкастты себеп кылып, биздин да көрөрмандарды дагы чакырганга бир мүмкүнчүлүк алабыз буйрса. Ал үчүн биздин көрөрмандарга бир жакшы бир шарт коюп берели. Астына бир жакшы бир комментарий жазышсын. Ошол комментарийге карап туруп, анан алдыңкы бир үчөөнү эки кишиден бир жаккы берет. Төртөөнү бере берели. Ошондо 8 билет бересиз бизге. Болду достор, анда кандай шарт коелук? Не деп жазсын? Эме кылсын да ошол кимден ошол сүйүү темасы болуп аткандан кийин ошол бири-бирине болгон ошол кандай эмелерге барышкан да, подвигтерге барышкан. Жакшы бир
4 историяны алып турушуларга берели. Ооба, ошондой. Эң сонун. Эгерде мырза болсоңуздар, анда сүйүү үчүн кандай подвиг кылгансыздар, ошону жазып кетиңиз. Ал эми айым болсоңуз, сиз үчүн сиздин сүйүктүү мырзаңыз кандай подвиг кылган, мына ушул туурасында же балким өзүңөрдүн таанышыңар жөнүндө болобу, же балким кандай подвиг кылгысы келет ошону болобу, иши кылып, ошол туурасында бир сүйүү баянын жазып кетиңиздер. Биз болсо бул жактагы балдар менен биргеликте карап эң мыктысын, жакшысын, өзгөчө оригиналдуусун тандап туруп чакыруу билетин тапшырабыз. Ал жактан ошол биздин жана мактап аткан Бегайып актрисабыз да келет, баардык аткарган актерлор, уюштуруучу топ, баардык кыскасы келип, эң алдыңкылардан болуп атайын жабык көргөзүүдөн мына ушул тасмага күбө болобуз. Мен азыртан ишенип турам, бул тасма мен дагы сүйгөн, мен дагы сүйүктүү менен биргемин. Кудайым буйрса, сөзсүз түрдө бирге барып мындай көргөнгө аябай ниеттенип калдым. Чыныгы сүйгөн адам чыныгы акчол кандай болот экен, ал мага да кызык да. Андыктан баардык көрөрмандарды чакырып кетмекчимин. Анан биздин негизги салттуу сурообуз Масат байке. Камераны карап туруп өзүңүздүн көрүүчүңүзгө эмне үчүн бул тасмага келиш керек, ошол 3 себебин айта кетиңиз, көрүүчүңүздү чакыра кетиңиз. Ошону эме айтып койсунчу. Болсун айтып койсунчу. Ошондой бул суроосузга. Эмне үчүн келиш керек? Эмне үчүн кош дегим келбейт тасмасына сиздин көрүүчүңүз келиш керек? 3 конкреттүү себеп. Өзүңүздүн көрүүчүңүздү бир чакыра кетиңиз. Бул тасмага биринчиден сүйүшкөндөр келиш керек бул тасмага. Анан баягы түгөйлөр бар го. Ул бала чакасы бар, байкелер сүйүүсүн бекемдеп келели деп. Сүйүүңүздөрдү бекемдеңиздер келсе бул тасмага бекемдеш үчүн бул тасмага келсеңиздер болот. Үчүнчүсү келип ыйлап кетиңиздер. Бугуңарды чыгарып алыңыздар, чыгарып кетиңиздер. Анан сүйгөндү, анан кантип сүйүштү үйрөнүш үчүн да келипсиз. Кантип сүйүштү дагы үйрөнүп кетсе болот буданчы. Анан бияка жалаң эркек балдарды чакыргыбыз келип атат. Мындай эмне келет, не только кыздар, эркек балдар да келип, мындай жоопкерчиликтерге кандай болот экен көрүп, бир аз чоңоюп кетишсин. Ооба достор, мынакей Болсун мырза жана ошондой эле Масат мырзадан эркек кандай сүйүш керек деген темада жакшы бир мастер-класс болот экен буюрса. Антан келиңиздер, көрүңүздөр. Мындай тасмалар Кыргызстанга көбүрөөк жаралып, бул Кыргызстандын биримдигин, үй бүлөнүн биримдигин бышыктаган тасмалар көп боло берсин. Ошону менен бүгүнкү подкастты акырынтап жыйынтай берели. Эгер айтылбай калган жакшы темалар болсо, айтылбаган сөздөр болсо, сиздерге эркин микрофон. Барбы нерселер? Мен балким сурабай калган нерселер болсо. Жакшы эле, айтылбаган жок деле. Айтат эле бул убакытта. Анда ушу менен кош айтышалы, урматтуу достор, биз менен бирге болгон баардык көрөрмандарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен кош дегим келбейт сонун тасмасынын талкуусу болду, подкасты болду. Андыктан кийинки сонун подкастта, сонун тасмаларда сиздер менен жакшы амандашканча, маектешкенче аман болуңуздар. Кызматыңыздарда Этна подкаст жана ошондой эле алып баруучусу Саламат Иманов болдук. Кийинки сонун эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кандайсың көз? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Репетициядан чарчап калдым. Даярдык кандай болуп атат? Сан. Эртең генеральная репетиция. Жүр анда тамактанып атсаң жеткизип коеюн. Акыл? Не жеген келип атат? Слон. Ооба кеңештик. Сага жагып жатса, биз эмне каршы болмок белек. Анын үстүнө үйлөнө турган убактында келди. Тийбейм аныңарга. Мен өзүм жашоом бар. Сен жанагы бандитке темде ойлоп жүрөсүңбү? Өзүм билем кимге тием. Башымды оорутпачы. Бир ырайы суук бала менен сүйлөшүп жүрөт. Анысын угузбасынчы. Тиесиң десе, тием дегениңби? Сен не жетишпейаттың? Кече үйдөгүлөр менен урушуп кеттим. Анан кайра жанагы бандитке жолоо деп атат. Сен жакшы үй бүлөгө баратасың да. Атаңды капа кылба. Бунун баарын сен үчүн көрүп атабыз да. Карапайым болсо, карапайым бир кызга үйлөнсүң да. Сен кызыңды ошон үчүн тарбиялап чоңойттуң бизге. Сени көрүп апаң капаланды. Апаңды билгизбечи. Калың. 20 000 доллар. Не мен ушинтип сынырайдап чечтиңби? Мен бул нерсеге сынып калбайм. Тескерисинче сен мен көз алдымда аябай жиркеничтүү көрүнүп атасың. От болуп, жалын болуп ашыкканмын. Жаш туруп муңайымдан азып калдым. Кебишке кебелбеген, кез менен жеңем деген.
азыр мен баягы эмес, жашыкчамын. Көңүлдү ыза басып ашып турмун. Сазына жалгыздыктын батып турмун. Дүйнөмдөн жоготсом да, табылгыс жомоктон да, жүрөгү элесиңди катып турмун. Кош дегим келбей турат. Сураган мени кечир. Мен турмушка чыгам. Бул жолу болмаган.